Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 5 октябрга алынган жаңылыктардын кечки топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Борбордук аянтка митингге чыкты. Демонстранттардын арасында партия мүчөлөрү дагы бар. Наразычылык акциялары Нарын облусунда жана Талас аймагында дагы өтүүдө. Митингге чыккандардын саны 500ден ашык. Мурдагы депутат Рыскелди Момбеков президент убадасына тура албагандыгын айтып, ал Кыргызстандагы азыркы абалды үркүнгө салыштырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн 5 октябрда 7-чакырылыштын депутаттарын шайлоодогу жыйынтыктарга нааразы болгон эл Борбордук Ала Тоо аянтына тынчтык митингине чыгышты. Демонстранттардын катарында бир нече саясий партиялардын өкүлдөрү дагы бар. Митингке катышууга келген элдин аягы суюлбай, тескерисинче көбөйүүдө. Нааразы болгон митингдин катышуучулары арасында мушташ чыгып кете жаздаган учурлар да катталууда. Автоматтык электрондук урналардын берген маалыматы боюнча шайлоочулардын 4% добушун алган оппозициялык маанайдагы Ата Мекен партиясынын өкүлү Рыскелди Момбеков нааразычылык митингинде сөз сүйлөп, Кыргызстандагы азыркы саясий кырдаалды үркүнгө салыштырды. Ал президент шайлоону таза өткөрөм деген убадасына тура албай калганын айтып, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирди. Муну менен катар Бир Бол партиясынын лидери Алтыбек Сулайманов Ала Тоо аянтындагы митингде сөз сүйлөп жатып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Ал шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилеп, президентке кайрылды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстанда парламенттик шайлоо учурунда мыйзам бузуулар ар бир кадам сайын катталганын, бирок ага көңүл бурган бийлик жана жергиликтүү жетекчилик болбогонун билдирип чыкты. Бүгүн 5 октябрда партиянын лидери Адахан Мадумаров тарапташтарына видео кайрылуу жасап, колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди жана же кубанаарын, же кайгыраарын билбеген аралаш сезимде болуп жатканын айтты. Бул тандоо болду. Эмнени тандадык биз? Кандай жолду тандадык? Мыйзамды да, ыйманды да тебелеп тепсеп, 2 күндүк кызыкчылыкты, арам акчаны тандадык. Бул күрөштө бийликтин орду кандай болду? Бийлик накта ошол арамдык менен аралашып кетти. Бийликтин соңку мезгилдердеги жүргүзгөн эң ыплас, эң мыйзамсыз, туура эмес өткөргөн шайлоосу кече өттү десек, менимче тарыхтын алдында дагы, калдайган калың журтубуздун алдында дагы жаңылышпаган болобуз. Өтө ыплас, өтө жалган, өз мамлекетине, өз калкына кыянаттык менен өткөн шайлоо болду. Бүгүнкү Борбордук аянтта өтүп жаткан митингке башаламандыкты алдын алууга милиция кызматкерлери даярданууда. Күбөнүн айтымында Панфилов паркынын жанында автобустарда коопсуздук кызматкерлери жүрөт. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, адилеттүүлүктү талап кылгандардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева дагы бар. Депутат Ала Тоо аянтындагы митингке сүйлөп жатып, милицияны эл менен болууга чакырды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун билдиргени боюнча, Бишкектин Ала Тоо аянтындагы абал тиешелүү органдардын көзөмөлүндө. Ал аянтта канча киши чогулуп турганын айта албай турганын белгилеп, күч түзүмдөрү жана башка мамлекеттик органдар өз жумушун аткарып жатканын белгиледи. Өкмөт мүчөсү элдин коопсуздугун камсыз кылуу, тынчтыкты сактоо негизги бирден-бир милдет экенин кошумчалап, тийиштүү тараптар ишин жүргүзүп жатканын, өз оюн билдирүүнү каалаган тарапка жолтоо болбосун, бирок баары мыйзам чегинде болушу керек экенин айтты. Эске салсак, шайлоону уюштуруу үчүн жооптуу болгон вице-премьер-министр Акрам Мадумаров мыйзам бузулган учурлар болгонун, бирок алар жалпы жыйынтыкка таасир бере албай турганын айткан. Нарын шаарында дагы Жогорку кеңештин шайлоосун жыйынтыгына нааразы болгондор митингке чыкты. Жергиликтүү кабарчылардын айтымында акцияга 100дей киши чогулду. Арасында партия өкүлдөрү дагы бар. Митингдин катышуучулары добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтышууда.
Ушундай эле талаптар менен Талас шаарынын чок ортосунда жайгашкан Медетбеков атындагы драма театрынын алдында нааразычылык акциялары башталды. Каршылык акциясына 500 киши топтолду. 4 партиянын өкүлдөрү 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдиришти. Бул боюнча резолюция кабыл алышмай болушту. Маалыматка караганда аянтта Республика, Бирбол, Атамекен, Чоң Казат партияларынын өкүлдөрү келишкен. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 5 октябрда шайлоонун өтүшүнө мониторинг кылган. Эл аралык байкоочуларынын башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчы парламенттик шайлоодо бардык партияларга үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бирдей шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Ал ошондой эле өкмөт менен БШКнын шайлоону жакшы уюштурганын, пандемиянын жайылып кетүү коркунучунун алдын алууга тийиштүү чаралар көрүлгөнүн кошумчалады. Ал эми эл аралык байкоочулар мамлекет башчысын жана өлкө элин парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттукташты. Алар шайлоо өткөрүү, ачык айкындыкты камсыздоо боюнча иштер жогорку деңгээлде уюштурулганын белгилешти. Аны менен катар мыйзам базасын даярдоо, шайлоо участоктарын заманбап технологиялар менен жабдуу боюнча уюштуруу иштерине токтолуп, жыйынтыгында шайлоонун ачыктыгын, эркиндигин жана легитимдүүлүгүн тааный турганын маалымдашты. Саясатчы Кубанычбек Исабеков автоматтык түрдө эсептөөчү урналардын күбөлүк жана кепилдик мөөнөтү 1 жыл мурда эле бүткөндүгүн тастыктаган документтерди көрсөттү. Видеодон Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып алынып келинген урналардын кепилдик мөөнөтү 1 жылдан ашык убакыт мурда эле өтүп кеткенин көрүүгө болот. Швейцарское правительство оплачивало, корейская компания поставила эти оборудования. И кыргызская сторона сертифицировала вот сертификат этих документов. Сначала 2900 штук сертифицировали. Здесь от какой компании поступило, когда поступило, накладные, номера и все остальное. Но сертификат продлевался. В 2015 году ее до 2017 года продлили. И в 2017 году, 14 апреля, наш госстандарт, это отдел сертификации связь, ГАЗ при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской республики. Это член правительства, председатель. Вот он сертификат выдал, ГОСТовский, о том, что эти урны сертифицированы, и они действительно с 14 апреля 2017 года по 14 апреля 2018 года. Мы сейчас живем и проводим выборы 4 октября 2020 года. То есть 2 года с лишним эти сертификаты непригодны. Саясатчы сөзүн жыйынтыктап жатып, бул аппараттар бүгүнкү күндө мыйзам боюнча жараксыз болуп саналат. Эртең бул шаймандар иштен чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Же бюллетендерди топ-тобу менен урнага салыш үчүн атайын жасашкан. Бул иш боюнча Боршайком жоопко тартылыш керек деди. Бүгүн 5 октябрда Бишкек шаарынын башкы санитардык дарыгери Кубан Кундашев COVID-19 өсүшүнө байланыштуу. Бишкектеги мектептер эртеңден баштап 2-6 класстын окуучуларына эшиктерин ачууга тыюу салынгандыгын билдирди. Анын айтымында аймактарда окуучулар арасында аралыкты камсыз кылса болот. Ал эми метрополитен мектептеринде 1 класска 40-45 бала туура келет. Бул абдан кооптуу болгондуктан салттуу окуу тартибине оорунун көбөйүшүнө байланыштуу азырынча уруксат берилбейт. Анткени шаарда күнүнө 22-25 коронавирустун жаңы учурлары катталып жатат. Эскерте кетсек, салттуу режимдеги жаңы окуу жылы 1 класстын окуучулары үчүн гана башталды. Калгандары дистанциялык режимде окушат. Алдыда аба ырайы менен кененирээк таанышып алыңыздар.
Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекиткечи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен кечки жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.